Саламатсыңарбы, 1-класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Келгиле өткөн сабакты эске салалы. Өткөн сабакта кайталоо жүргүзгөнбүз. Кыш мезгили, жаңы жыл жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бүгүн бизде өзгөчө кызыктуу сабак болот. Бүгүнкү тема кандай аталат деп ойлойсуңар? Булар эмнелер балдар? Бүгүнкү темабыз кыргыз тилинин алфавити деп аталат. Бүгүн сабакта алфавит тамга деген сөздөрдүн маанисин түшүнөсүңөр. Ың тыбыштары катышкан сөздөрдү кайталап туура жазууга үйрөнөсүңөр. Алфавиттеги тамгаларды ирети менен туура атап, андагы үндүү, үнсүз тыбыштарды айтып бере аласыңар. Жаңы сөздөргө алгач көңүл бургула. Балдар, алфавит деген эмне? Бир тилдеги тамгалардын ирети менен жайгашышы алфавит деп аталат. Тыбышты белгилей турган белги тамга деп аталат. Балдар, тамганы биз көрөбүз, жазабыз, айтабыз. Кыргыз тилинде жалпы 36 тамга, 39 тыбыш бар. Жаңы кыргыз алфавитинде орус алфавитинин 33 тамгасы толук кабыл алынган. Кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүгүнө ылайык ың тамгалары киргизилген. Жалпы 36 тамга бар. Булардын ичинен 22 тамга үнсүз тыбыш. 8 тамга үндүү тыбыш. 4 тамга йоттошкон тамгалар. Е, ё, ю, я. 2 тамга эч кандай тыбышты билдирбейт. Ичкертүү белгиси жана ажыратуу белгиси. Алфавиттеги ар бир тамга баш жана кичине басма жана жазма түрлөргө бөлүнүп жазылат. Окуу китебиңердин 38 бетин ачкыла. Сүрөттөрдү карагыла. Бул сөздөрдө кайсы тамгалар бар экен? Эстегиле. Булар эмнелер? Өрдөк, өрүк, өчүргүч, түлкү, жаңгак. Иш дептериңердин 25 бетин ачып, жазгыла. Басып жазууга берилген саптарды толтургула. Үйгө тапшырма балдар. Тамгаларды ирети менен жайгаштырып жазгыла. Саламатта калгыла.